Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalın görüşçülері, fermerler, amansızlarбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган өтө кулактуу, сындуу ургач козуларды көрсөтүп беребиз. 15 баш бар. Мына 5өөсү мындайча айтканда элита козулар деп койсок болот. Сулуу, келишимдүү козулар. 5өөсүнөн баштайбыз, андан кийин 10 бар. 10 баштанан көрсөтөбүз. 4өөсү широкий линиясы, мо светлая жашыраак козу, жашы да буларга караганда жашыраак экен, ар жагында калды. Мына арттагы. Бул красавчик линиясы экен. Калганы широкий линия. Мисалы караңыздар, аябай кулактуулар бар, дээрлик бүт баары эле кулактуу. Кулагын жайгашкан жерлери жакшы. Мына өзүңүздөр да көрүп атасыздар. Азыр мындан кийин 10 башын көрсөтөбүз. Могу 5 баш өзүнчө сатылат, анан 10 баш өзүнчө сатылат. Кааласаңыздар баарын алыңыздар. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Бирок башында айтып коелу, могу красавица козулардын баалары кымбатыраак болот. Булар келишимдүү, өзүңүздөр да сүйлөшөсүздөр, чалсаңыздар баасын азырча калат. Эми булардын өзгөчөлүгү көрүп турасыздар. Быйыл болгону менен бойлору бийик, кулагын жайгашкан жерлери жакшы, кулактары узун, мисалы могу өтө светлая козулар, жүндөрү жакшы. Эми 1-2 жылдан кийин булардын баалары башкача болот да, деңгээл. Ошондой. То есть чоңойгон сайын башкача. Мисалы могу красавчик линия, калганы широкий линия байкелер. Бул Кордайга кетип атканда Ленинский айылында турат. Келип ээсинен өзүңүздөр чалып сурап, байланышып келип көрсөңүздөр болот. Куйруктарын ушул жерден бир көрүп коюңуздар байкелер. Ана бери тосуп кой. Баасы эми конечно доллар менен. Бул баягы уруктук кылганы, жакшы кочкору барлар. Алып койсоңуздар болот байкелер. Тосуп кой. Машалла. Бойлору да бийик. Быйылкылар экен, козу тиштер. Козу тиши айдай бер. Мартовский, болду. Ошо болду, ясный эле болуп калды козулар, Мына байкелер көрүп коюңуздар. Широкий 4өзү, бирөөсү красавчик линия. 10 баш койлор, но койлор байкелер. Мына 10 баш койлор мына ушулар. Булардын айтып аткан 10 баш коюбуз мына ушул койлор. Бирөөсү чоң кой, калганы жаш токтулар. Эки тиш эми жарат турган токтулар, Может кол тиш болуп калышы мүмкүн. Мынагу астында тургандарын бүт баары эле ушул козулар. Жана койду көрсөтүп коеюн. Кой мына чыгып турат, башымна көрдүңүздөр, мына кой. Каламдары ушул эки тиштер, басынан же эки тиш эми жара турган кол тиш токтулар. Кочкорго жарайт. Анан чоң афган кочкор жүргөн. Чынын айтканда афган кочкордун сүрөтүн, видеосун сурасаңыздар болот. Жакшы кочкор жүргөн. Ошодон бооздору бар. Бооз эмес болуп калышы мүмкүн, бирок көпчүлүгү качкан болуш керек. Качан бөлгөнсүз кочкор? Сентябрдын башында эле бөлүп койгон экен. Бирок ага чейин бирге турган, Бирге турган. Июль-август бирге турган. Июль-август 2 ай бирге турган экен. Чоң гигант афган кочкордон. Ушул 10оосу бирге турган байкелер, Качкан болсо, ошол кочкордон качат. Көрдүңүздөр, почти 1,5 ай кочкорсуз туруптур. Кочкоруңуздарды коесуздар, эрте турса ошодон, кеч турса өзүңүздөрдүкүнөн. Ары бери айдап көрсөтөйүн, ылдый айдайын, анан кайра айдап келесиң, Куйруктарын көрүп алыңыздар, мына кой. Мына ортодо көрдүңүздөр, мына куйругу сонун экен койдун. Булар канчасы качкан болушу мүмкүн? Баарында качкан, бири качпаган болушу мүмкүн, жашыраагы. Почти баары качып калган, бирөө качпаган болушу. Мына болбу, Артында, мына бол, мына. Жашыраак болгон экен ал, Кыскасы ушул чоңдор бүт баары, мына кой мына бол. Ушулар сатылат. Булардын баасын 75 000 сомдон сурап атат. Өзүңүздөр дагы сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар, баарлашасыздар. Дагы кошумча суроолор болсо эсинен чалып байланыша бересиздер. Дээрлик ушулар сатылат. Бир короодон Ленинскийде турат, Кордай тарапта. Келип көрүп сүйлөшө бересиздер байкелер. Ушулар дагы сатылат. Кош. Мына.